Assalamu алейкум, урматтуу кадырлуу көрөрмандар. Борбордук телеканалда кайрадан бизде эфирибизде улантып жатабыз. Жана биринчи коногубузду узатсак, азыр болсо экинчи конокторубуз келди. Экинчи конокторго алдын ала баса белгилеп айткандан мурда биринчи кимдер экенин так маалыматты жеткириш үчүн азыр алдыда жасалган атайын ролик бар эле, реклама. Жарнама бар. Ошол жарнама жөнүндө баарыңыздарга жеткирели дагы. Андан кийин азыр бир нече секундтун ичинде кайрадан эле сиздер менен байланышабыз. Ал жарнаманы ушул бизге келген конокторубуздун кылып аткан иши, кылып аткан кызматы ошол жарнаманын ичинен көрүп аласыздар. Профессионалдык хирургиянын лидерлик клиникасы болгон Профхирургия 312 клиникасына кош келиңиз. Бул жерде алдыңкы технологиялар гана колдонулуп, эң жогорку деңгээлдеги медициналык кызмат көрсөтүлөт. Жалпы хирургия, лапароскопия жана бир порттук хирургия жаатында 30 жылдан ашуун тажрыйбасы бар профессионалдар иш алып барышат. Биздин клиникада реанимация менен кошо толук дарылоо, заманбап жабдуулар менен камсыз болгон палаталар жана профессионалдуу реабилитация 24/7 режиминдеги көзөмөл жана колдоо каралган. Эң татаал болгон медициналык көйгөйлөрдү эң жогорку тактык жана ар бир бейтапка камкордук менен чечебиз. Эгерде сиз өзүңүздө күмөндүү симптомдор бар экенин сезсеңиз же профессионалдуу консультацияга муктаж болсоңуз, тез арада биз менен байланышыңыз. Профхирургия 312. Сиздин ден соолугуңуз биздин жоопкерчилик. Урматтуу жалпы көрүүчүлөр, азыр ошол Сеннамед деп бизде аталат, медклиника. Бул жактан көпчүлүгүңүздөргө белгилүү, көпчүлүгүңүздөргө таанымал болгон болуш керек. Ошо Сеннамед клиникасынын башкы жетекчиси Шайлобек агай, андан сырткары бизде гинеколог айым эжекебиз дагы келип калышкан. Эми агай, өзүңүз биринчиден таң эртеден жалпы көрүүчүлөр менен амандашып, учурашып, себептегинде башталганда эле азыр бизде Instagram, Facebook, анан түз эфирде дагы көпчүлүгү көрүп турган чагы, азыр сайттар аркылуу сиздер менен да байланышса, ошо көпчүлүктүн суроосуна ошол жактан дагы жооп бересиз, Кудай буйрса. Биздин жаныбызда ошондой телефон номерлер бардыгы тең жазылып турат. Биздин операторлор, режиссерлор толуктап көргөзөт болуш керек. Мисалы үчүн мен да баса белгилеп айтып өтсөм болот. Бишкек Садырбаева 369 көчөсүндө жайгашкан Сеннамед клиникасы бар. 0555 02 54 54 0502 25 44 44 деген номерге байланышасыздар. Эгерде бизге чала албасаңыздар да дал ушул номерлерге азыркы таптан баштап байланышып чала берсеңиздер болот. Ким көрүп атса, кимге керек болуп атса, азыр агай болсо алдына ушундай бир өзгөчө чоң сууну да алып келип атыптырсыз. Ошолор жөнүндө биринчи көрүүчүлөргө кененирээк түшүндүрмө берип өтөсүз, агай. Assalamu алейкум, замандаштар. Биз ар дайым айтабыз, биз эң керектүү, эң маанилүү нерсени айтабыз. Өтө маанилүү. Бул биз политикадан алыспыз. Маанилүү эле политикада жок. Эң биринчи адамга кымбат эмне? Ден соолук. Ден соолук жөнүндө сүйлөшөбүз, андыктан кайсы маселе болсо бардыгы, анткени биздин клиника интегративдик. Аудан бардык врачтар бар десек болот, хирургия дагы бар. Суроолоруңарды канаттандырыш үчүн мен ал врачтар, урологко кайрыласыңар, ошол маселеси боюнча. Гинеколог болсо азыр эле жооп берет. Травматологубуз бар, педиатрларыбыз бар, гинеколог, уролог, дерматолог, аллерголог бүттүгү бар. Баарына тиешелүү суроолорду берсеңер, мен аны дагы баса белгилеп кетейин. Бүгүнкү оорулар руханий болуп аткандан кийин бизде өтө күчтүү интеграция кылганбыз. Дем салуу менен руханий ооруларды дарылап, ошону менен кошо психикага байланышкан көптөгөн ооруларды Аллахтын кудурети менен жардам бергенге аракет кылып атабыз. Андыктан дагы да айтам, кутмантаң, сурооңарды бергиле, суроолорду берип туруп бияка кайрылсаңар азыр жооп бергенге аракет кылабыз. Болбосо мынакей биздин ведущий айтып кеткендей, бул номерлорго кайрылсаңар баардык суроолорго жооп табасыңар. Дагы да айтайын, биздин клиника интегративдик, дем салуу бул жагынан бүгүнкү күнү руханий ооругандар өтө толтурасыңар. Уктабай калгандар кыжалат болот, эчтекен жактырбай алат, башына жүк келгенде эле баш оору берет, ар кайсы жаман ойлор, кыжалат болуп, ажырашканга чейин барат, балдарын ачууланып кетет.
жумушунда иш болбойт, жакшы келатып эле банкрот болуп калат, жалкоолук басы бук болуп, ыйлагысы келип эчтекеси кылбай келип калгандар дагы өтө көп. Ошого байланышкан ооруларда менен дагы суроолоруңар менен кайрыла берсеңер болот. Жакшы агай, мынакей урматтуу жалпы көрүүчүлөр, дагы бир жолу бул жагына дагы көргөзүп кетейин. Мүмкүн болсо ушул номерлерге кененирээк чалып, кененирээк толук маалыматты азыр деле ала берсе болот да. Ушул таптан ушул номерлерге байланыша бериңиздер. Баардыгы тең телефон номерлери жазылып турат. Агай, мындай кылалычы. Өткөндө бир эфирлерге келгениңиздерде, жолукканыңыздарда мен дагы атайын сактап койгом өзүмө. Баштаганда эле ошо сизден өткөндө так маалыматты толук эфир аркылуу ала албай, анан бизге жазганы бар. Нурматтынук эфир деп жазыптыр, ал жакта мага жазган экен. Сизден сизге кайрылып сурап бериңизчи деп жазган да. Кечкисин дааратканага чыгып келсем дагы, эшикке чыксам дагы аркамда кара киши жүргөндөй сезиле берет. Ошол жөнүндө кандай, бул шайтанбы же эмне дейт да? Ошону кандай түшүнсө болот агай, чындап эле? Ушундай нерселер көп болот. Басырык басат, жанында жүргөндөй болот, төшөктү көтөргөндөй болот, түшүнөн келет, керек болсо түшүнөн кошулушат, бирөө шыбырагандай болот. Бунун бардыгын кыргызча, көз ачыкча илешкен, анан колдоочуң, анан дөтүң, анан азисиң, анан кийин албашты, салбашты деп туруп тергеп коет. Бул көз ачыктын методу. Биздин түптүс эле ачык айкын бетке айта турган нерсебиз бул шайтан. Сөзсүз шайтан ошентип зыян кылат. Бул аламаттар, жердин үстүндө жашаган аламаттар, аң сезими бар, акылы бар кылып жараткан жаныбарлардын ичинен бул жин тукуму жана адам тукуму. Жин тукумунан ошо шайтан деп коет, адамдарга зыян кылгандарын ошо шайтан. Сизди илешип, аркаңыздан ээрчип жүргөн бул шайтан. Будан кутулуш керек. Ошон үчүн бул шайтандан түркүн жакшы бизге үйрөткөн коргоолор бар. Жатканда айта турган, үйгө киргенде, бисмилля деп киргенде, үйдөн чыкканда, дегеле жанагы баледен кутулуш үчүн кантип үйдү тазалаш керек. Бул илешип жүргөнүңөр силерге жаныңарда жүргөн шайтан. Ал балдарыңарда зыян кылат, чыркырап түнкүсүн уктатпай, ойготуп коюшу мүмкүн, жаман түш берет, басырык басат, кыкымтат керек болсо. Мындайча айтканда дагы да айтып кетейин ачык эле, бүгүнкү күнү жин аламатына аралашып кыздардын көптөрү күйөөгө тийип алып, жин менен үйлөнүп түшүндө канаттангандар бар керек болсо. Ушундайлар көп келет, мындан кутулушубуз керек. Кутулбаса шайтан эч убакта жакшылык кылбайт. Ал өзү менен кошо адам тукумунун тозокко алып кете турган максаты менен ошентип зыян кылат. Сиз айтып атпайсызбы, жанакы албарысты деген? Ал эмне? Айтып атпаймынбы, албарысты, колдоочу, привидение, гном, икот, анан кийин домовой, орусча терге берет го. Бул тергеген баары көз ачыктан алынганда, менин азисим бар, менин касиетим бар деп көптөр келет. Дем салганда оңкосунан сайлат, көзү отурат, көз ачык акмактар, дем салганда бир аятын оңкосунан сайлышат. Ишенбесеңер көз ачыктар келгиле, мен далилдеп берем силердин көзүңөрчү. Демек алар менен жин шайтан, аларды жин шайтан, ошондуктан шайтан колуна жанагындай колдоп атпайбы, көз кулагына шыбырап берет, айтып берет, бери оройт, тери оройт, ажырашкан эки баласы бар, анан кийин жакында эле атасы өлүп калды, апасы өлүп, ушинтип айтып берет, анан бирдекеси чын болуп калат, булар бирдекени билет дейт. Ага таң калбаш керек. Бизде дем салганда, контактка чыкканда айтып бергенде таң каласың да башкалар тууралуу. Ошон үчүн сиз айтып аткан колдоочусу, азиси, анан кийин албастысы, ушундай эле бүттүгү жин шайтан деп мен айтып кеттим го. Эми ушуларды биз тергебей эле, жанагынтип тергебей эле, орустар айтканда үйрөттүкөндөй бир эле шайтан десек, шайтан менен күрөш баштайт элек. Шайтан менен күрөшүүдө мынакей ушундай китепте да чыгарды, бул Куран сүннөт негизинде мынакей канткенде шайтандан кутулса болот, куралданыш керек. Үйдү кантип тазалайсың, өзүңдү кантип тазалайсың, канткенде көз тийбейт, канткенде сыйкыр болсо, адан сыйкырдан кантип коргонсо болот. Дегеле шайтан эмне, каерде жашайт, ким менен жашайт, эмнени жейт, кантип үйлөнөт, эмнеден коркот, эмнеден коркпойт, бүттүгүн кыскача кылып ушундай маалымат кылып койгонбуз биз. Бул китепти каяктан алышса болот мисалы? Бул китептер ар бир региондо биздин дистрибьюторлор бар, бардык райондордо. Ошолордон тапсаңар болот. Жана биздин офисибиз мынакей бул жерден
жасылып турган жерде Ош регионунда дагы түштүк регионуна Бишкекте ошолордун тапсаңар болот. Курандын негизинде көптөр сурайт да. Менде жин барбы, айтып бериңизчи дейт. Ушул жерден окуп алып биле аласыңар. Түндө эмне болот, түштүндө өңүңдө эмне болот, жин деген кандай таасир кылат. Түшүңдө уча берсең, бака-сака, ит, куштарды жаман түш көрө берсең, часты көрө берсең, мүрзөнү өлгөндөрдү көрө берсең, басырык баса берсе, өңүңдө жаман ойлор эле келе берсе, кыжаалат боло берсең, тез кырылышып уруша берсең, ишиң жүрүп барат эле оңкосуңан сайыл эле жакшы болбой банкрот боло берсең, ажырашып болбогон себепке кырылышып уруша берсең, балдарыңды сабай берсең, и балдарың да агрессивный, гиперактивный болсо дагы ушу шайтандан деп айтылат. Ошонун баардыгы тегере болгон жамандык нерсенин баардыгы тең айланып эле бир шайтанга такалып калат экен да. Аллах таалам айтып атпайбы, мени унутсаңар дейт. Мени унутсаңар, мен таштап коем, силерге шайтан дос болуп калат дейт. Эми мындай кылып көрөлүчү. Атайын гинекология жөнүндө сурап көрөлү. Агай болсо көпчүлүгүн мындай кыскача кылып жакшынакай түшүндүрүп өтүп кетти. Эми ошо гинекология тармагынан өзүңүз айтып бересиз да? Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз калкым. Мен сиздерге бүгүнкү гинекологиялык эң көйгөйлүү болгон маселелердин бирине токтолуп өтсөк, основной бул акыркы учурдагы бизде бул бесплодие деп коет, тукумсуздук деп коет. Ал аябай күчөп баратат. Себеби дегенде бизде жөнөкөй эле сөз менен алганда психоэмоциональный деп коет. Көп кыжаалат болот кыздар. Себеби ал кыздар, жаш кыздар, ал мүчөсү өрчүш керек. Гормондор өзүнүн убагында жетилип туруш керек. Ал ошол учурда гормоналдык нарушениянын натыйжасынан бесплодие болуп атат биринчиден. Экинчиден бул бизде аномалия развития деп коет. Эненин түйүлдүктүн ичинде бала болгондо энеде нехватка витамин болуп калышы мүмкүн, же болбосо аябай көп кыжаалат болушу мүмкүн, же болбосо ошол эле эне кандайдыр бир оору менен ооруп калышы мүмкүн да. Ошонун натыйжасынан кыз бала болобу, эркек бала болобу, ошол жыныс мүчөлөрүнүн жакшы өрчүбөй, же болбосо гормондорунун, же болбосо эндокринный система деп коет. Биздин гормондон турат да денебизчи көбүнчөчү. Ошолордун бузулуусун же болбосо өспөй калуусунун натыйжасынан ал бала өзү билбейт. Ал баланы обследование кылдырбайт. Билип калышы мүмкүн, бала ооруп, ошонун натыйжасынан балаң мындай экен, тигиндей экен депчи. Ошонун натыйжасынан дагы аномалия развития деп коет. Кандайдыр бир жери аз же кемтик төрөлүп калат, ошонун натыйжасынан да бул бесплодияга алып келет. Андан сырткары бул бесплодие азыр фастфуд деп коет, тез татымдар, же болбосо кола, фанта деп коет. Жана газдан мындайча айтканда бул химикаттын натыйжасынан да правильное питание деп коет. Туура эмес. Мурунку апаларыбыз эмне үчүн 17ден 15тен балалуу болгон? Себеби аларда табигый тамак болгон. Азыр бизде баардыгы жасалма, мындайча айтканда химикат. Ошонун натыйжасынан дагы бесплодие болуп атат. Аны менен эле кошо биздин устазыбыз айткандай, көз назар сыйкырдуанын айынан дагы бесплодие болуп атат. Аны биз медиктер билбейбиз. Албетте биздин атайын молдо балдар бар, ошолорго кайрылса өзүнө керектүү нерселерди дагы маалыматтарды ала алат. Плюс аны менен эле кошо бизде бул бесплодиядан сырткары бизде миома, киста, опухоль деген кандайдыр бир, же болбосо турбаларын жабылып калышы, турбаларында суу пайда болуп калышын деген оорулар бул мындайча айтканда 2ден 1 аялда эле болуп калды акыркы учурдачы. Ошон үчүн бул аялдар оорусо оорубаса деле, жок дегенде 1 жылда 2 же 1 жылда 1 жолу көрүнүп турушубуз керек. Аял киши канча жашта болбосун, ракты ойготкон вирустар барбы жокпу, өзү жидкостный цитология деп коет, же болбосо ПЦР деп коет, ВПЧ 16-18 тапшырып туруш керек. Себеп дегенде ушунун натыйжасынан да ракты жана көп кыжаалат болот, туура эмес тамактанат, же болбосо жана аял киши төрөттөн кийин мындай врачтын көзөмөлүндө болбосун, спираль салдырдым 20 жыл болду, алдыра элекмин деп ушинтип көрүнбөй дагы коет да. Ошонун натыйжасынан онкологиялар ойгонуп калат дагы, онкологиялар күчөп атат. Ал онкологиянын мындай симптому болбойт эч качанчы. Мындай бир жер оорутуп, температура болуп, же болбосо качан болот? Аябай өтүшүп кеткен учурда кровотечение болушу мүмкүн. Же болбосо кандайдыр бир алсыроо
чарчоо болуп ошонун натыйжасынан и анализ тапшырып атканда онкологиялар аныкталып калып атат да. Онкологиянын түрлөрү бар. Бул өсүүчү жана өспөчү, доброкачественный, злокачественный деп ошолорго да көбүрөөк басым жасалыш керек. И ошону менен эле кошо бул төрөт учурунда деп калдык. Төрөттөн кийин жана төрөт учурунда врачтын албетте көзөмөлүндө болуш керек. Биздин айымдарыбыз убактысы болбой атат, жумушка байланыштуу, балдарга байланыштуу, же болбосо өзүнүн турмуш шартына байланыштуу врачка көрүнбөй калат. Ошон үчүн албетте бир жылда жок дегенде айымдарга мен сунуштайт элем, врачтын көзөмөлүнө бир жылда бир жолу өтүп туруңуздар. Анткени биздин акыркы учурда апаларыбыз келип атат, 60 жаштан өйдө, же болбосо 40 жаштан өйдө апаларыбыз. Бул недержание мочи деп коет. Зарасын кармай албайт. Чүчкүрсө, же болбосо жөтүлсө, ошого окшогон көйгөйлөрдүн натыйжасынан бул зара ушай албай натыйжасынан опушение матка деп коет. Разрыв деп коет. Төрөт учурунда ал разрыв алган, аны эч кандай врач көзөмөлдөгөн эмес, ага эч кандай хирургдук направление кылган эмес, ошонун натыйжасынан опушение матка болуп, маткасы сыртка чыгып, апаларыбыз көп кыйналып атат. Мисалы 80 жашта, 60 жашта апалар келет, опушение матка 1-чи, 2-чи, 3-чү, 4-чү деп бөлүнөт. Негизичи 4-чү степень менен келип атат. Себеп дегенде зарам кармай албайм, памперс кийип калдым деп атат. Ага операция жасайлы десек жүрөгү көтөрбөйт. Себеп дегенде жүрөгүндө оору бар, же болбосо сахары бар, же болбосо давлениясы бар, же болбосо кандайдыр бир турмуш шартына байланыштуу. Ал апаларындай да 30 жаштан кийин, же болбосо 40 жаштан кийин гинекологко көрүнсө уят деген терминди башына киргизип алганда алар келбейт. Күйөө абалыма уят, же болбосо улума уят, келиниме уят, гинекологко көрүнбөш керек деген мындайча айтканда немелер отмена алып калып атат. Операциялар себеби жүрөк көтөрө албайт, же болбосо кандайдыр бир анализин туура эмес чыгып калуусун, боор системасы жабырып калат, бөйрөктөрү. Ошон үчүн урматтуу айымдар, сиздерге мен сунуштайт элем, бул 16 жаштан жогорку айымдарга, кыздарга, мындайча айтканда, кыздардан бир 45 жашка чейин каласыздарбы, каалабайсыздарбы, бир жылда 2 жолу же 1 жолу көрүнүп туруңуздар. Себеби сиздерде эндокринный система мындай айланып атат да. Ал эми чоң апаларга сунуштайт элем, көбүнчө бели ооруй берет, буту ооруй берет. Анан барып эле алар ревматологко кайрыла берет. Ал ревматолог алып барат дагы жана эле противовоспалительный ооруну калтыруучу капельница уколдорду берип коет, таблеткалар берип коет, кичине жакшы болот. Кайра 3 айдан кийин кайра ооруй берет. Опушение матка ошондон болот, миома матка ошондон болот. Ошонун натыйжасынан да ооруйт. И андан сырткары эндометриоз деп коет, бул кан токтобой калуунун натыйжасы. Же болбосо жаш эле кыздар келет, кан келбей калуунун натыйжасы. Бул менструальный циклдын бузулуусунун натыйжасынан да көптөгөн айымдарда оорулар көп. Бардык эле айымдарда, мындайча айтканда, биздин кыргыз калкыбызда 70% айымдарыбыз гинекологиялык жактан жабыркайт. Келиңиздер десек, акча жагына, турмуш шартына байланыштуу гинекологко өз убагында кайрыла албай, ооруну өчүштүрүп, анан онкологияга биз направление берип атабыз. Анткени ал уже кеч калып калышы мүмкүн, же болбосо кеч калып калды деген диагноз менен биз көбүнчө жөнөтүп атабыз. Ошон үчүн урматтуу айымдар, оорусаңыздар, оорубасаңыздар да гинекологиялык көзөмөлдөн сөзсүз өтүп туруңуздарды сунуштайбыз. Жанакы добро и зло деп бөлүнүп атпайсызбы? Ошону кантип аныкташса болот өзлөрү? Бул доброкачественный, злокачественный опухоль деп эки түрү бөлөт. Бул чаштан баштап бутун учуна чейин аныктала турган анализдер бар атайын. РАЯ деп коет. Бул өспөбү дегенди билдирет. И плюс кайсыл жерден анализди жабыркап атат. Мисалы, женский жактанбы, боордонбу, бөйрөктөнбү өзүнүн анализдери бар. Мисалы, женскийден СА 125 деп коет, 125 деп коет, и Х4 деп коет. Ошолорду тапшырса эле, мисалы, женскийден злокачественный опухольбу же доброкачественный опухольбу, ошол аныктап берет. Же болбосо жидкостный цитология деп коет. Бул бир аз анализдерге убакыт керек, 1-2 күндүн ичинде аныктап берет. Андан кийин бул нерсени тапшырганда эч кандай көйгөй жок болсо, коркпосо деле болот. Жакшы. Агай, мен өткөндө бир нерсени өзүмө белгилеп алдым эле да. Мен бияка кичине кошумча кылып берейин, сиз өзүңүздүн сөзүңүз оозуңузда болсун. Бияк жылмап жашынакай кагаз короп айтып берип атпайбыз. Бетке айтабыз да, бир жерден бири айтат, сиз абдан крупный экенсиз деп, анан мен мындай түшүндүрдүм да. Почкаң мындай дегендей деп атсам, анан кийин түшүнбөйт да, анан мен таш толуруп сен алып почкаң жакында катат гломерулоз болот, анан тетиги гемодиализге жатасың, уктуң ошону менен анан кийин бир 3 жылга жетпей элесиң. Не дейсиз дейт.
Анан жана мен жакшынакай пиелонефриттин бар экен, мындай экен, мен түшүндүм. Кайсынысын жеткиликтүү экенсин, экинчиси жетпей экен дейт. Көрдүңбү? Азыр биз жумшак мындай айткандар көптөр жетпей атат. Ит окаттан, ит жашоодон ас болго деп эле айткым келет да мен. Күйөөгө тийгенде тандашпайт. Ой, эркектер бутун тандайт, чачын тандайт да. А балага эне тандабайт. Кыздар болсо акчасын тандайт, машинасин тандайт, эмне болуп атат, иши жок. Бүгүнкү күнү ит болуп атканыбыз ошодон да. Тукумубуз начар болуп ошодон. Мен мындай айтам да. Алма шагынан алыс түшпейт, Сиз досуңузду көрүшсөңүз, мен сиз ким экенин айтам. Ата энесин көрүсө кандай болсо баласы дәл ошондой да. Мисалы мындай салыштырганга туура келет, айла жоктун айла биси да. Азыр жакшы уй алыш үчүн, торпак үчүн буканы тандайбы? Тандайт. Жакшы тукум жылкы алыш үчүн айгыр тандайбы? Тандайт. Эми аларды тандаганда, кочкорлорго бергенде илгери жөн эле сабизди тандап, өзүнчө багып, жанагы айгырларга не дай бог бир жаман нерсени берип коюп, ушинтип таптап туруп анан кошот. А биз жаныбарлардан айбан экенбиз да. Кошулганда ойлоп да койбойбуз. О, горько шалаң балаң менен арак ичкен менен кошулат, боюна бүтөт, ит окмактап төрөлүп аткан ошон. Ошон үчүн оорукчал балдар. Бул жакшынакай алып сыйпап айтып атат, инфекциясын текшербей эле кошулуп үйлөнүп атасыңар, анан уроттор төрөлүп атат, ар кандай дибилдер төрөлүп атат. Инфекция оору менен силер кошулгансыңар, кийин дарылайын десе уже болбойт. Антибиотик бергенге болбойт. Көтөрүп жүргөн хронический хламидий толтура оорулары бар. Аны карабай эле далбастап үйлөнөт, канчалар зына кылышат. Жакшылыкка апарбайт. Дагы да биз сыйпап бул аялдарды айтып кетет, эркектер итакмак чыгып атат. Эркектерден жаман тукум туулган эркектерден ошо жанагы жакшы айгыр эмес, жакшы бука эмес, жеген сиз айткан фастфуд, кола-мола, чана-мана, диванда жатып олтуруп, кыймылы жок, каяктан нормальный тукум туулат эле. Ошон үчүн биринчи өзүңөрдү оңдогула деп айтат мен. Текшергиле, эринбегиле, кыздарым, күйөөгө тийип атканда жок, ишенбегиле, ал эркек сыртта жүргөн, тияк-биякта жүргөн инфекциясынын хронисин көтөрүп жүрөт. Өзүңөр дагы эркекти да текшерип калгыла, анын кыйынчылыгы жок. Зато тукумуңарга жакшы болот. Эринбегиле. Бир кете турган 1000 сом, 2000 сомдон эринип туруп, же болбосо баргандан эринип үйлөнүп ал, ишенип аласың. Ишенбегиле эч ким бири-бирине. Азыр ар ким ишеничинен чыгып калган. Кече келип алып, бул киши айтып атат сыйпап. Бирөөдү жаткыра десек, энеси жарабай калыптыр, байкуш уже. Мундар бар, анан кийин карап туруп, жакшы жатайын деп калган, 20 000 сомдон айлыктан, жок анан эле ал баласын айып атат да. Көрүп турам да, 5 баласы бар экен, баласын айып атат. Кымбат экен, баласы болсо тылтый олтурат, апам болбой атат деп. Акмаксың дедим. Апаң төшөккө жатып калат, берге жатпаса. Бир болбогон, арзыбаган бир койдун басы экен 20 000 сом. Коюң деле өлүп калат, коюң деп жылкыңды качкыр жеп кетип атат. Апаңан аяйсың деп өкүртүп уруштум да. Апаң сени аяп атат бул. Апам болбой атпа. Болбой жаткыргыла дедим. Анан өлүп калгандан кийин 2-3 жылкы сойбой. Мен баарыңарга тиешелүү айтып берип атам. Кыргыздар ушундай болуп калыппыз, катып калыппыз. Өзүңө кийим алган, тойгон барган акча табасың да, келип туруп жатканга бир койдун баасын таба албайсыңар. Бизде жатканда карап турсаң, өзүң караган орустар, дуңгандар, уйгурлар, казактар келип атат. Аябайт алар. А бизде ошо минутта, коюн анан, болбойт. Мен кийин келейин. Кийин келейин деген болду, келбейм деген сөз да. Мына ушул жагында айтып кетейин, мындай катуураак айтышка туура келип атат. Не дегенде түшүнбөйсүң десе түшүнбөйт экен да. Бетке айтыш керек. Азыр ушундай айтпаса болбой калды, антпесе жетпей калды бизгечи. Бетибиз калың болуп калды. Туура, бул жакта бетке айтканда заары жок деп коет биринчиден. Экинчиден ачуу, анан өтө чындыкты айттыңыздар да. Бул өтө туура. Мен жанакы боюнча өзүмө белгилеп алгандай, агай мындай деген суроо болуп атат да. Бул таң калыштыруу, билбейм, бирок көпчүлүктө болуш керек. Бишкек шаарынан сизге жазып, сиз менен сүйлөшө албай жүргөндүгүн жазды да. Байланыша албай, бирок урматтуу көрүүчүлөр, бул жакта дагы турат. Башында биздин атайын ошол сеннамет жөнүндө кайсыл жакта кантип жайгашкан, ошондой өз кичинекей жарнама ролигин бердик. Муну эфирдин соңунда дагы көрө аласыздар, буюрса. Мындай дейт да. 35-теги 39-дагы 2 балам бар дейт. Өкөнүн келинчектери жакшынакай сүйлөшөт, бирок балдарым такыр келише албай койду. 2 баламдык эмне кыларымды билбейм. Мага бир совет бериңизчи дейт да. Бул эмне себептен? Же тукум куучулуктан болобу, же эмнеден болот? Ушундай. Же жанакындай сиз айткандай жаман нерсе кирип кеткенден болобу?
Бул эми бул жерде жашоо жакшы болбой атат, эрди катын кырылышып атат деп түшүнөбүзбү? Жок, аял да келин балдарым жакшы дейт бирине бири. 35-теги 39-дагы 2 баласы бар экен. 2 эле балам бар дейт. Ошол 2 балам такыр келише албай урушуп чабышып атат дейт. 2 тууган 2 тууган. А келин абысындар жакшы экен тескерисинче. Бул шайтандан эң биринчи. Эгерде бир туугандар келишпей атса, атасы менен баласы келишпей атса, однозначно сөзсүз шайтандан. Будан арылбасак болбойт. Бир тууган таба албайсыңар. Мен даярданып жүрүпмүндө кандайдыр бир ата-энемди жоготтум, бирок ошо ата-энем деле жакшы келгенде атамга мурунан эми даярданып жүргөнгө албетте оор болду, бирок бир тууганымды жоготтум жакында. Ал бул салыштырууга болбойт экен. Бир тууган орду башка экен да. Тез эле жок болуп кетип, мынакей азыр отуруп атабыз. Bir звоногуна зар болуп отурасыз. Ушундай акмактар, жиндилер бар да, бир туугандар бири-биринен кырылышып. Бүгүнкү күнү биз башка бир жаман жагыбызды гана чукуганды үйрөнүп калганбызбы? Бир тууган эмес, азыр адамдын жаман жагын гана чукуганды жакшы көрөт экен да. Мына мээбиз ошону жакшы көрөт экен. Бүгүнкү күнү биздин нафсыбыз, мээбиз чогулта берет, а жүрөгүбүзгө барганда жүрөгүбүз иргей албай ооруп атканы ошол башка ооруга чаап кетип атат. Менин айтканым, азыр бир тууган болуп, башка ягы болуп, азыр бир жерден бирөөдүн өмүрүн сактап калды деп интернетке кой берсең, мындай айтат, эч ким карап да койбойт. А бирөөдүн мурдун кесип, кулагын кес десең, кетти, комментарийси да жүрөт, балекети да, совети жок, кырылышып атат, жазган комментарий бири-биринен кырылышып атат, ошону менен өлүп атат эмне? Жаман жакты жакшы көрүп, иригегенди билбей, башыбызды маңгылып туруп, мынакей ушу керек болсо бир туугандар бири менен кырылышып атканда ошо. Ошол эле бир туугандар бир жерден мына комментарий сеники туура эмес, бул депутатты мен жакшы көрөм, сен жаман көрөсүң деп эле кырылышып берет, ушуну тегерегенде эле. Болбогон нерсе үчүн эле. Болбосо кичинекейим десем билесиңби, биз 200 сом үчүн мен сабансың деген абиданы кармап жүргөндөр толтура экен да. Арзыбаган нерсе. Өлүп калганда мына 2 уртоган, бирөөсү өлүп калганда билет. Баркын. Болбосо ага жетпейт. Адыртан эсиңерге келгиле деп айтат элем да. Энесинин албетте бул тарбиясы бул жерде дагы таасир болду. Кичинекейинен жакшынакай кылып туруп, мынакей азыр келип атат. Мен балам намаз окубайт, кызым. Конечно, 18-19 чоңоюп калды. Окубайт. 7-8 жашында уруп туруп окутуш керек болчу. Ошондо угат эле. Азыр уруп бер, сен бир урганда оңкоңо сайыласың. Тап бергенде, itергенде, түрткөндө турба кыласың. Мынакей азыр ошол үчүн ийгилигертен кичинекейинен садиктен, аяктан воспитатель тарбиялайт, мектепте мугалим, анан устарлайт, тигине няня тарбыш деп жүрүп отур, мынакей ошого келдик. Ошо кичинекейинен ушу бир тууганды биргине сүйгөндү үйрөтүшүбүз керек болчу. Жанакы кара нерсе да кирип кетсе, ошондой болуп калат деп атпайсызбы? Шайтан. Анын үчүн сиздерге кайрылса, балким ошону 2-1 тууганды келиштирип жолго сала аласыздарбы? Албетте. Шайтан дегенден кийин эле бизге келе бергиле. Жана аркама ээрчип жүрөт, мынтийлешеде жаман түш көрөм, эмне ишим болбой атат. Көз тийгенде тез эле жакшы болбой кетип аткандар канча. Мына ошон үчүн ар бир нерсе, жана мага жолуга албай жатам дегендер да билгиле. Мага жолуга албасаңар, мен ушул жерде клиникага 8 молдо тосуп алат, менден жакшы дем салат деп толук айталам арасынан. Жана силерге мыкты врачтар чогуу денеңер менен руханий чогуу карап бере алат деп толук айталам. Бул кишини гинеколог катары 1000 гинекологко тете келтирбейм мен. Бул киши мен 4 жылдан бери ушундай 2 жыл руханий кармап, канча деген мынакей адамдар, канча бесплодныйлар, канча деген семья балалуу болду. Алды 20 жыл, аркасы 3 жыл, 4 жыл балалуу болектерди жөн эле пачкасы менен төрөп атат бизде. Вот ошол руханий байланышкан үчүн барбаган жери Түркияга чейин барып келип, тетик ассимиляция кылдырып, анан кийин искусственный ардеке кылдырып отуруп, эчтекени билбей туруп, эсо бизге келет да. Анан кийин молдого дем салдырса, мен ушунча доктурга баргандан кийин молдо аркылуу дарыланып, мынакей жин шайтан маткага отуруп алат десем, көптөр таң калат да, ишенбейт. Анткени ишенич болуш керек. Ошондой. Мен мындай айтып кетем да, баягы шайтан кумар ойнотот, арак ичире жөн эле койгон, кыздарга тиешелүү гана тарабын айтып кетем, кыздарды бүйөгө тийиспейт, шалаңдатып жылаңаш жүргүзөт, көлгө апарып плавкачы карандашка жүргүзүп көз тийгизет, той томолокто ичип туруп мына шалаңдайт, жигиттер менен ар бери гулять этет, күйөөгө тийиспейт, тийсе да ажыраштырат, ажырашпаса төрөттүрбөйт, выкидыш кылат, мертвый плод кылат, төрөгөндө хадис бар. Баланы чымчыйт жан башынан.
жан башынан чымчыйт, жан башы көгөрүп калат. Мынакей хадиске келгенде айтып атам, шайтандын кыздарга зыян кылганын бир тарабын гана айтып бердим. Мына ошолордон кутулуш үчүн сөзсүз дем салдыргыла. Бизде күчтүү, катуураак дем салуу бар, ыкма, абдан башкаларда жок ыкма. Жана врачтар менен кошо бизде табигый сонун тампондор бар. Эркектерге дагы эркектин уругун күчөтө турган жакшы биздин клизмалар бар, дарылар бар. Сонун ичти тазалай турган мынакей ушул эле мына айтып кетсе иммунитетти көтөрө турган казактардан чыгат бул. Мен өзүм дарыларды реклама кылып атат деп эле мына казактардан алдыр өзү ичип көрүп, мынакей ушу эликсирди мен сунуш кыла алам. Мен эч бир канча сунуш кылган дарыларды албайт элем. А бул казак биздин жакшы туускандар сону кылып чыгарып, мен өзүм көрүп, бардыгын ичти бул сон замзам сууна ачтылат экен, тимин да бар экен, шафран да бар экен. Түркүн кыстал хинт бар экен, түркүн сонун нерселер бар. И пробиотик, пребиотик деген сонун касиети менен сонун бүгүнкү күнү иммунитетти көтөрмөктүгү ички аппаратты сонун иштетип тазалап көтөргөн жакшы мындай эликсир таптык. Адамдын жүзү дагы агарып кетет буну ичкенде керек болсо. Муну кандай кылып колдонуш керек? Мисалы, ушул бутылкасы менен эле иче берсе болобу же бир нерсе аралаштырабы? Ооба. 10 литр сууга аралаштырат, анан ошол жерден бир стакандан күнүгө ичип турат. Анан кайсы убакта ичиш немеси биз түшүндүрүп беребиз. Самое главное, бизде биз единственный дистрибьюторбуз. Мынакей посудасын бар, эмблемасы менен, онда акциз менен налоговыйларда карап тургандыр мынакей. Биз дистрибьютор болуп, мынакей ушундай жаңы нерсе алдык. Ичип туруп иммунитетиңерди күчөтүп, ашказаныңарды тазалап, муундарыңардын бардыгын иммунитет көтөрүлгөндөн бардык ооруга жакшы болот деп айтып кетет элем. Ушинтип тазалангыла. Андан башка тышкары дагы сонун дарылар бар. Бул дарекке карасаңар, бунун кандай касиети бар, эмне сону түшүндүрүп берет. Биздин жаңы чыккан СММ аркылуу кайрылышта жасап чыккан экен, урматтуу тергөөчүлөр. Мынакей дал ушул адрес, дал ушул телефон номер бардыгы тең жазылып турат, баарыңыздарга тең эле көрүнүп турат болуш керек. Менимче дагы бир жолу тактап жазып алып, ушул адрестерди көрүп алып, ушул жакка барып байланыша берсеңиздер болот. Мен дагы мындакей Бишкек Садырбаева 369 номеринде барасыздар. 0555 02 54 54. 0502 25 44 44. Эң эле оңой номерлер. Көрүп атасыздар. Мага азыр СММ аркылуу байланышып атпайсыздар, адрес анан номер сурап атасыздар. Мынакей жазылып турат кенен, ушул жактан алып алсаңыздар болот. Бул азыр кийинкиси болсо бир кызыктай болуп атат бул дагы. Кимге тиешелүү болуп атат? Жолдошум 1 жылдан ашык убакыт менин жаныма жолубойт. Көчөдөн арак ичет, досторум менен башка кыздарга барат. Мени көргүсү келбейт, бирок ажырашпайт дейт. Өзүң тандагансың ошону деп сурайм. Өзүң тандагансың ошону. 3 балабыз бар дейт. Ошол тийип атканда мусулмандар сен арак ичесиңби деп сурабайт күйөөсүнө. Тие турган күйөөсүнө сурабайт. Эмне үчүн сурабайт? Сен намаз окуйсуңбу, окубайсыңбы деп сурайт. Арак ичүү бул тем более андайга жолобойт жанына. Үйлөнгөндө көркөм аны болгондур да. Анан эми ичет дейт. Ошол сен өзүң тандагансың деген сөз туурат. Бирөө кайрылып туруп, мен азыр үйлөндүм эле, аялым интернетте эле отурат экен. Сен интернет аркылуу тааныштыңбы, сен мейли. То, что искал, то и нашел дейм да. Мына ошон үчүн бул жерде албетте өзү кандай ниети менен кандай үйлөнсө ошол, анын экинчиси албетте шайтанга аралашкан. Бул жаман күйөөсү шайтанга илешкен, арак ичкен сөзсүз шайтандан. Арак ичкен сөзсүз шайтандан. Буга өтө көп катуу дем салдырыш керек. Алкоголизм бул психикалык ооруга кирет. Алкоголизмди медицина дарылабайт, психикалык ооруларды дарылабагандай эле. Андыктан алкоголизмди жана канды тазалайт деп атат. Кан тазалаганда эле бир болбогон нерсе, капать эткендери, бир болбогон витаминдер баягы отвлекать этиш үчүн да баягы. Бирок эң күчтүү тазалаш бул руханий тазалап катуураак дем салдырыш керек. Күчтүүрөөк дем деп айтып атам го, бизге келгенде алкоголизм менен жакшы болуп атат. Алкоголизм менен келгенде атасы сүйрөп келди, апасы какшап келди, аялы ажылдай берди, ошон үчүн келди. Бир туугандар сүйрөп ошолор келген, писат да. Өзү келди, мен билем, шайтанга каршы ичип алып атам, ичкенен чыга албай калып атам десе,
90-95% жакшы болот. Бул келгенде сөзсүз дем салдырыш керек. Бизде дем салуу менен канча деген аялдар азыр көп келип атат алкоголизм. Эркек эмне болуп калыптыр? Аялдардан да көп келип атат. Жакшы болгондор жок эмес, көп эле. Азыр ошо бул да ошол совет туруп атышпайбы? 3 балабыз бар, бирок мени көргүсү келбейт. Анан кандай кылсак болот? Дем салдырсын. Ажырашсакпы деген сыяктуу жазып атат. Жок, дем салдырсын, ажырашуудан шашпасын, аракетин кылсын. Бир туугандары бардыр ал баланын, бир туугандарды чакыргыла. Балаңар карабай жатат, бакпай жатат, минтип атат, гулять этип кетти, ичип кетти, бүттүгүн териштирип, анан кийин анын жыйынтык кылууга. Мен сиз үчүн бир жооп берет элем, суроо берет элем, берейинби? Бериңиз. Сиз как гинеколог жанагы бесплодияны интегративдик руханий жана дарылоо жак менен төрөтүүгө жардам берип атасыз. Ошо ыкма тууралуу айтып бере аласызбы? Бул өзү негизи көп врачтарга айтса, бул түшүнүксүз тема болуп калат да. Анткени бизде интеграция деп коет, ал деген молдо дагы бар, врач дагы бар дегенди билдирет. Бизде медик катары мен гормондорун көрөм, жана биздин устазыбыз айтып кеткендей, жыныс жол аркылуу жугуучу микробдор барбы жокпу аны аныктайбыз. Эгерде алардын баардыгы жакшы, кээ бир учурда ушундай болуп калат. Көп учурда. Эч кандай, почти көп учурда көрүп атабыз да. Эч кандай гормональный нарушение жок, эч кандай жанагындай нарушение менструальный цикл жок, спермограммалар жакшы, но балалуу болбой атат. Себеп дегенде бизде ушундай случай болуп атат. Мен кимдир бирөө үчүн бул нерсе жомоктор, бирок мен өзүм көзүм менен көрүп, кулагым менен угуп, ал пациенттер менен дем салдыргандан кийин да беседа деп коет, сүйлөшөбүз да. Мисалы устаз айткандай, көз назар циркулярный айынан дагы адам органический мындай оорубай эле бессимптомный бесплодие же болбосо бессимптомный рак же болбосо бессимптомный кандайдыр бир оору даже гемодиализге түшүп калып атат. Мага бир ушундай учур келди. Өзү врач, высший категориядагы врач-терапевт келди. Ал гемодиализде. Бирок ал өзүнүн кылбаган методдору калган эмес. Бүт баарын кылып келди. Анан мага келди ал. Сиз өзүңүз тем более врач экенсиз, высший категорияда врач болсоңуз, эмне себептен мага келдиңиз? Билбейм, жүрөгүм ушул жак тартып турду. Значит, сиз анда көбүрөөк дем салдырыңыз деп. Анан бизде атайын Куран аяттын негизинен келген чөптөрдөн жасаган дарылар бар. Өлүмдөн башкасынын баарына шифа дейт. Аны биздин бул телефон номерлерден сурап алсаңыздар болот. Альфко маса, черный тмин, ксахи, сена, и аны менен кошо жаңы эле бул дары келди, элексир депчи. И плюс пальмовая пыльца, сидр самы, сидр порошок. Ошолор назначение кылдык. Аны биз устазыбыздын өзү фармацевт болгон үчүн бизге өзүнүн методу менен үйрөткөн, ошолор назначение кылдым. Аллахтын каалоосу менен ишенесиздерби? Креатин 1000ден ашып кеткен эле, Аллахтын каалоосу менен 3 айдын ичинде 300гө түштү. 300гө. Андан кийин ал 100дүн тегерегинде аздай сыпыр ал эже жашап жүрөт, басып жүрөт, и гемодиализден чыкты ал пациентчи. Ошону менен эле кошо бизде бесплодие менен келген айымдарыбыз бар. Устаз айткандай, кээ бир аялдардын маткасына жаман нерсе, жана устаз айткандай шайтан отуруп калат экен, аны биз гинекологдор билбейбиз, урологдор билбейбиз. Аны демге жөнөтсө, ал кадимкидей контактка чыгып, мындайча айтканда, мындай сүйлөп, эмне себептен кирди, эмне себептен максат эмне, ошолорду дагы биз өзүбүздүн көзүбүз менен көрүп атабыз дагы, и кулагыбыз менен угуп туруп, аны көбүрөөк одновременно өзүбүз наблюдение кылабыз. Албетте молдо эле таштап койбойбуз, керектүү витаминдерди жазабыз, керектүү капельцаларды жазабыз, керектүү жанагындай пландаштырабыз, беременностьчи, и анан молдолорго дагы көбүрөөк басым жасайбыз. Себеп дегенде ошонун натыйжасынан устаз айткандай 3 жыл, 1 жыл болсо, эң узагы 23 жылга чейин төрөй албагандар Аллахтын каалоосу менен төрөдү. Албетте биз жөн гана себепчибиз. Бир келин келип, мен
Сизге келдим төрөй албай жүрөм. Мен подружкамы төрөттүңүз эле дейт да. Подружкаңыздын аты ким? Сен Бактыгүл Бурекеден. Мен андайды төрөткөн эмесмин дедим. Жок, мен билем го ал төрөгөнсүң деп ушундай кой дедим. Тиякталар уксам не дейт? Биз себеп болуп төрөгөндөр да десем, ооба дейт. Анысы кандай Дамир Абдыканыметов экөөбүз себеп болуп далайларды төрөткөнбүз. Өтө көптөрдү мындайча айтса болот да. Анткени бүгүнкү күнү көптөргө таң калыштуу да жин врачтар азыр мисалы психосоматика деп коет. Псих деген сөз рух деген сөз. Сом деген дене. Сенин денең психика, рухка байланышкан деген бунун Гиппократ керек болсо айтып кеткен. Азыр тиги Сократ, Платондор айткан десе көптөр мындай эметет да. Исламда мындай десе Платон, Сократ алымдар бар руханий карабай туруп денени дарылап алат деген. Мына бүгүнкү коюп аткан ар бир врачтын ар бир оорусуна психосоматика, сен на нервная почва деген бул руханий оорусуң деген сөз да. Мына ошон үчүн ошого да көңүл буруш керек. А бүгүнкү врачтар, башка врачтар биздикилерин айтпа, рухтун ыры тамгасын түшүнбөйт да. Жиндин жи тамгасын түшүнбөйт, анан таң калышып атат. Ошол эле учурда иманга бизге иштейбиз деген врачтар да көп болуп атат. Өз көзү менен көрүп, өз көзү менен аралашкандан кийин. Силер үчүн калыптыр, таң калыштыр. Көз түйүү менен жашынакай күлөйгөн сонун спортивный телосложение менен эркектердин урук тукуму слабый болуп өлүктөр көп болуп атат. Нулевойго түшүп кетет, карап турсаң, мына укмуш. Биз айтабыз көз тийген сыйкыр. Мына ушул жол менен ушундай болгондор толтура. Далилдер көп, алар өздөрү таң калышып атат. Анан уругун тукумунун көйгөнү, аларды биз өзүбүзгө байлабайбыз. Бизге келсеңер, бизге 7 жол же 10 жол дем салдыр деген байлаган эмес. Ошол күндүн ичинде бизге келгендер айтып берет. Канча деген тема менен үйрөтөт силерди. Көз тийген эмне, кантип тийиспейт, кара дубаны кантип дубадан кутулабыз, канткенде тоба кылабыз, ошолорду балелерден кантип психикалык, кантип жүрөктү тынчтантабыз, баарын үйрөтөт. Өзүңөр күрөшүү, өзүңөр андан ары өлгөнчө шайтан менен күрөшүшүбүз керек. Негизи көз тийүү дегени кандай болот? Аны кантип билсе болот аны дагы? Көз тийүү деген азыркы мүрзөдө өлүп жаткандардын 80-90% көз тийгенден өлдү деп смело айта берсек болот. Анткени ал биз эмес, аны пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан. Ошол эле доордо ошол убакта эле айткан, мына мүрзөлөрдүн көпчүлүгү көз тийүү менен, көпчүлүгү өлүм тездетип өлгөндөр деди. Кантип өлүмдөр тезделгенде көз тийип деп айткан. Өзүңөрдүн жакындарыңарды өлтүрбөгүлө көзүңөрдү тийгизип деген. Ал кантип дегенде эми суктануу, көз тийүү деген суктануу да. Көз тийүү деген суктануу, жакшы көрүү, тамшануу, Вот ошол определение, критерий ошол көз тийүүгө кирет. Анан азыр көз тийди десе эле көптөр мага көз тийди деп молдойт да, анан мен көз тийгенен интимдик билишет да. Же болбосо бирөө карадо, бирөөктөн бирөө жүрө берет да. Ал өзүнүн ата энеси, өзүнүн жакын бир туугандары аялы күйөөнүнө көз тийгенси десе ишенбейт. Ал өтө күчтүү. Тетиякта плавкачан жүрүп алып туруп миллион көз тийгенин айтпай эле коеюн. Бирөөдөн көрүп жүргөн туура эмес. Молда айтты көз ачык көз тий, бирөөдөн көрбөйлү, өзүбүздөн көрөлү. Мен мисалы күйөөсү аялы немесин жакшы көргөндөрдү айтпайм, балдарына көз тийип туруп көп балдар оорукса эмне айтайынбы? Эң суу кирген ата энеси кирет. Чиңкири былтый аткан, ил аткан, шиңири аткан баласын деле жанымай, каными, өлпөрөм го деп кабылабы? Ооба да. Башка бирөөнүн баласын ошентип. Мына езилдиңби көз тийди десе ишенишпейт. Эмне кылыш керек? Калыш керекпи, балаң барбы? Эзилиш керекпи? Эзиле бер, болгондо машалла, баракалла. Аллахым ушундай жаратты, Аллахтын берген берекеси деп эле кой деди пайгамбар. Ошол эле жетиштүү. А биз өзүбүз ушундай жаратып алганда минтип туруп, бул уже ошо көз тийүү, мактануу өзүбүзгө да көз тийгизебиз. Дагы бир нерсе бар экен да. Ошол көз тийүү боюнча ошо көз тийгенден сактайт деген жанакындай кандай бир шууру, шакек сыяктуу бирдемелерди колуна тагынып, бутуна тагынышат экен да. Ошол сактайбы? Ошол ширк деп коет. Көздү жаман баледен бүттүгүн сактоо бир гана Аллах. Инна лилайхи ва инна илейхи раджиун. Бизди Аллах жаратты, Аллахка таандык, кайра өзүнө кайтабыз. Бүттүк жамандык, жакшылык Аллахтан деп билишибиз керек. Алас ар бир баледен калас деп баледен ким сактайт? Ошо түтүн сактамак беле. Көз мончок сактамак. Көз мончокто тепсеңиз өзү былжырайт. Мына ошон үчүн капыр кылыш үчүн, сен тозок кетиш үчүн ушундай ширк кылып бирдекени ишендирип, көз ачык жана бүү бакшы балекеттер ушинтип тургандан кийин тетиги эмеге мүрзөлөргө түнөгөн ошол капырлар алар. Бул динден чыккандар болуп эсептелет.
Эми бизден келсеңер, ошо көзө мынакей бизде баракча бар, канткенде көз тийбейт, канткенде кутулат, канткенде коргонобуз, үйдү кантип тазалайбыз. Бул бүттүк эрежеси бизге көрсүтүлүп айтылган. Бир тагынчак жок, тагынчактан алыс бололу. Кайсы бир тагынчактар болсо жоготкула. Эми дагы да айтып кетейин, үйүмдө мен төнөгүч бар эле, бир түйүнчөк бар эле, бир пакет бар эле, же бир ийне бар эле, аны ыргытпагыла, жандырыш керек аны. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жандырганды үйрөткөн, ыргытсаңар ал сыйкыр жанбай калат, ошон менен ооруп жүрө бересиңер өлгөнчө. Ошон үчүн жандырышты кантип жандырышты бизден да үйрөтөт. Сөзсүз алып келсеңер, аны биз дагы жандырып беребиз. Дал ошол боюнча суроо болуп аткан да. Ошол кара дуа дегенди окутуп коюптур деп айтышат экен. Бирок кантип окутат? Ана кантип ошону билсек болот окулганын деп. Кантип сезеби дейт да. Ошо кара дуанын дагы көз тийгенин дагы симптомдору окшош болот. Эми бирге бөлүштү үчүн аны биз жайра отуруп илгеришибиз керек эле. Экөөнүн симптомдору окшош болот. Өзгөчө көз тийгенде тез эле ооруп, жашынакай бети жүзү жакшы болгон кыздардын бети жүзү бузулуп, ар кандай жаралар чыгып, бир жери кыйшыйып, жактар кыйшыйып кетет, иши болуп эле ойроң болуп кетет. Онкологияга айланып туруп оору тез эле өлүп кетет. Жанагындай иши болбой, жалкоолук карма эле, жалкоол эчтекен жактырбай, памяти мынакей эс тутуму начарлап кетет. Бул баары сыйкыр эмелерге байланышкан. Эми сыйкырлаганда уже целенаправленно кетет да. Бул төрөбөй калсын, же жиндүү болуп калсын, же ажырашып кетсин деген ал жагынан уже алганча бөлө турган нерселер бар да. Мен дагы бир нерсени толуктап сурап алайын деп аткам. Сиздерден жаңы эле. Бул адрестин баардыгы тең мына урматтуу көрүүчүлөр, ушул жакта. Дагы бир жолу сиздерге. Баардыгы жазуучулар, көрүүчүлөр баардыгы тең ушул жака чалып, ушул жактан байланыша бересиңер. Бул жакта дагы Instagram, Facebook баракчалар аркылуу дагы андан сырткары бизге да жазып кое турсаңыздар, биз калганын сүрөткө тартып, толуктап жөнөтүп берип турабыз да. Арак таштаткан боюнча да, ошону кайра сурап атышат да. Мындай таштай аламбы депчи. Ооба. Же өзүнө ишениш керек. Ниетке жараша. Ниетке жараша да. Бир жерге барсам суроо берип ушинтип. Аял киши болчу. Көрсө өзүнө керектүү суроолорду баяктан да бере берет экен, сиз да ошондой эмеспи? Жок, Кудай сактасын. Эми баары болсо дагы байкеңдер бар, ишкендер бар да, ар бир үй бүлөдө бар. Мен сураган, ар бир кимде кимге алкоголизм никасайт десе, тайкең, байкең кошуну толтура. Бар. Бир үй бүлөдө сөзсүз бар. Ошон үчүн бул арак эң жаман күнөөнүн эң чокусу. Бизге келгенен жакшы болуп калдым дейт. Биз муну кыл, тигини кыл десе, кийин кайра эле бир тоонда эрештип кетет. 6 айдан кайра ичип алды эмтен. Биз айткан эрежелерди аткарган эмес. Мисалы адам көргөндө кармагысы келет, Биз кыздарды көргөндө эмне болуп кетебиз? Түшүндүм. Ошол сыяктуу көргөндө каалайт, нафс деген көз менен. Ошон үчүн биз айтабыз, алкоголиктер, ташта жанагы шайтан досторуңду. Жег жаатың тияко, той томонокко бир жерге бардым эле, анан кармап коюн, минтип коюп, ушинтип кулакка тебет, качакта бер адам болуп калды, анан намыстан уруп алат экен да. Мен айтат элем мына ушул жерден. Силер үчүн кыйындыр, мен айтым, мен өзүмдү айтып берейин. Ушунчалык көп жег жаат катташтардын баарына крест койгом. 20 жыл болуп калды. Катташтар токтотком, Шайлебек крышасы кетип калды деген. Кимки көп, ушу меники миң өкүл балдар, өкүл кыздарды санагандан жаңылып калган. Мына угуп отургандар Көктөм деген фирманы ачканда билет. Байлыкта жагынан область эле айтып койт, алдыга кой берген эмесмин. Андан вышный эшелон фармацияны жетектетип, ушундай бизнесте жүрдүк да. Тренер болуп жүрдүк ушунчалык. Азыр мен ошолор менен катташып жүрө берсем, мен арак ичкенден Кудайдан сактасын, тамак чеккен эмес. Эми бирөөсү катташканда, өткөндө бир жакын адам айтат, ушундай жумушка келбей алдым, ушундай тиги бардым, тиги мунунку кошунасы менен деле, курсташтары менен деле катташа берет экен, каякта бир өкүл бала толтура, эмне кереги бар дедим. Мен уктум беле, бар, жок. Мен барбайм, чакырса да барбайм, чакырышпайт, мен билишет баардыгы. Мен аларды таштабасам, айтканда бирөөсүнүн аялы туулган күнү болот экен, баласын үйлөтөт экен, кызын берет экен, таза жок дегенде кайгы жокто кайненем өлтүрүп, кайнесине барып чуркап жүрө бермекмин да. Ишти ким кылат анда? Өзүм үчүн кантип, мен эл үчүн кантип иштеп берем анда деген суроо тууш керек да. Баягы өткөнгө Нарынга барсам, жанагы
тыныштандырмай, кунуштандырмай достор чакыра берет экен. Меселе кылар иш жокпу дедим. Не бар делать нечего. Бул салт эмес да. Бул ыткыйт отуруп эле эт менен багып берип, ошону менен сыймыктанасыңар дедим. Ошон үчүн алкоголиктерди дагы айтайын, таштагыла жана балекет досторуңарды, антпесең силер кутула албайсыңар. Ошол шайтан ошентип жайлайт, анан тетиги жагынан көргүзүп туруп, ардеке сөздөрдү айтып туруп. Аны кылбасаңар өзүңөрдөн көрө эле кайра иче бересиңер анда. Жанагы катташың, бөлөң болобу, досуң болобу, кудаң болобу ичилген ал шайтан. Андайлар шайтандарга жолоо деп айтып кетем. Азыр мындай экен да, аялдар менен эркектерге өзүнчө дем саласыздарбы же аялдар менен эркектер чогуу? Бизде өзүнчө, бизде керек болсо, азыр биз мындай, өзүнчө аялдар, өзүнчө эркек однозначно. Кечки 6:30 келип дем салдырсаңар болсо силер үчүн шарт койдум. Мен ушу жумуш убагында графиктен жумуш убагынан бүткөндө мен жетишем десең 6:30 койдук шарттар. Үй бүлө менен келип өзүнчө дем салдыргыла. Эми айтарым мынакей Дамира Абдыкаматовна келгенде өзүнчө мисалы геморрой менен келет, сынык менен келсе дем салып берсең бүтүп калбайт да. Геморрой последний стадия операция кылыш керек. Женскийден жана жумшак кылып айтып атпайбы? Канча аялдар разрыв менен жүрөт, жөөсү эңкеси эле жел кире берет, неудобно, сарасы чыга берет, канча аялдар разрыв менен жүрөт. Мына ошолорду азыр операция, аялдар, эркектер операция алган шарт сонун түздүк. Сонун шарты менен мыкты врачтар операция кылып бере алат. Бизде керек болсо дем салган турмак, операция келгенде, ошол иштер келгенде керек болсо ошол жагын биз шартты пайдаланабыз. Ошо жанагы мусулмандык. Эркектер, аялдар ушундай таапчылыкка ошондой көңүл бурабыз. Жанакы үй бүлө менен келип деп атпайсызбы? Ал үй бүлөгө да өзүнчө шарт койдуңуздарбы? Үй бүлөсү менен отургузуп алып өзүнчө дем салганга. VIP зал деп коет. Азырынча үй бүлөнү мындай экен да. Мисалы 10-15 жыл мурун мен реанимация барсам киргизбейт эле. Эмне десе ал убакта түшүнбөйт эле да. Азыр реанимация киргизип калыптыр спокойно. Эми 10 жыл мурун эмес, 5 жыл мурун эле бизде дем салып атканда мынтип видео тартса, тем эле катышып бетин жууп, ошол жерге келгенде уялат. Куран угуп отурган жерден уялат, концертте музыка шалаңдап же той томолокто бийлегенден уялбайт экен тартсачы. Бизден бул тескери болуп калганбыз да, биз шайтанга карап, көрдүңбү? Мына ошон үчүн биз сыймыктанышыбыз керек. Куран угулуп аткан, Куран окулуп аткан жерге отургандан кайра сыймыктанган ордуна уялат экенбиз. Эмне үчүн? Анткени анча-мынча молдо сөөрөйлөр бар. Дөпөш молдолор бар, мындайча айтканда. Ушундай айтышка керек да, бар эмес. Эмне? Дем салдым, сенде жин жок экен. Мен айтат элем, жиндилерге эле дем салынабы. Куранда Аллах Таалам бүт бардыгына шифа деди. Бала деп, эркекте, аялды ички оор сырткы бардыгына шифа деди. И жана Куранды угуп турула, ал жүрөктү тынчтантат деди. Жүрөктү тазалайт. Ошон үчүн үй бүлөлөр канчалар биздин өзүбүздүн сотрудниктер келип дем салдырат, оорубай эле. Жүрөктү, ички рухту, ошонун ичинде предварительно рухту, жашынакай жүрөктү тазалаш үчүн келет, а балким сыйкыр бар, ал жукпай калат. Башка бирөө кара дуа кылат, ада жукпай калат. Ошентип профилактика жүрүндө келип жашынакай Куран угуп туруп, келип дем салып турган өзүнчө чоң мени, чоң сооп болот деп. Ар бир тамгасына сооп алат укса. Анан туруп алып уялат эмишпиз, анча-мынчалар. Андыктан дагы да айтып атам, оору эмес, оорубай да дем салдырып тургула. Эгерде өзүңөр дезиңөргө дем салганды үйрөнсөңөр, анда башка мындайсыңар. Урматтуу жалпы көрүүчүлөр, дагы бир жолу сиздерге баса белгилеп көргөзүп кетели. Бул жактан дагы сизге ыңгайлуу болуп атат. Мынакей ушул номерлерге байланышасыздар, баардыгыңыздар тең. Бүгүнкү эфирден дагы эртең туура саат 10дон баштап кайра кайталоосун дагы бир жолу элибизге жеткиребиз, Кудай буюрса. Ошол жактан дагы бир жолу толуктап көрсөңүздөр болот анда. Андан сырткары ушул Борбордук телеканалдын YouTube сайтында, Instagram баракчаларынын баардыгына тең ушул суроолоруңуздарды да салсаңыздар болот. Бирок эң негизгиси баардыгыңыздар тең көрүп алдыңыздар, ыраазычылык жазып атасыздар. Бул жакта ушул номердин баардыгын тең алып алып, дал ушул Сеннамед клиникасына кайрылсаңыздар болот, урматтуу көрүүчүлөр. Сиздерге ыраазычылыгыбызды билдирели. Ошто дагы. Ошто мындай филиал ачып берген. Мынакей Ош шаарында да МАДы айыл өкмөтү болуп калат ушунда.
Карим Шаруков 25. Номері болса 0501 77 88 00. Фуркат Бүтөр менен баштаган. Дал ушул номерлерге кайрылсаңыздар, кийинкиге дагы Кудай буйрса биз дагы агайыбызды эфирге чакырганга колдон келишинче аракетибизди кылабыз. Агай үйдү көрүп алдыңыз, эшикти көрүп алдыңыз, оңой эле табылат. Анан кийинки Биз менен болла, мен кийинкиде уролог тап келем. Жарайт. Жана дагы башка күчтүү кайсы врачтар келсе келип туруп ошолор менен чогуу силердин сурооңорго канаттандырганга аракет кылабыз. Жарайт. Бүгүнкү берүүбүздү дагы эртең кайра туура саат 10-дон 11ге чейин кайталоосу менен көрүп алсаңыздар болот, урматтуу телекөрүүчүлөр. Андан сырткары дагы бир жолу ошол Борбордук телеканалдын ошо YouTube сайтынан дагы көрүп аласыздар. Азыр кайсыл клиника экенин дагы бир жолу жардама түрүндө башындагыдай эле дагы бир жолу кайталоосун көрүп алыңыздар. Кайсыл жактан дагы көрөсүздөр, бул ушул реклама болгондун аягында дагы көрүп каласыздар. Дагы баарыңыздарга амандык тилейбиз. Көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар. Сиздерге чоң рахмат. Ишиңиздерге ийгилик болсун. Кийинки жолукканга чейин бар болуңуздар. Профессионалдык хирургиянын лидерлик клиникасы болгон Профхирургия 312 клиникасына кош келиңиз. Бул жерде алдыңкы технологиялар гана колдонулуп, эң жогорку деңгээлдеги медициналык кызмат көрсөтүлөт. Жалпы хирургия, лапароскопия жана бир порттук хирургия жаатында 30 жылдан ашуун тажрыйбасы бар профессионалдар иш алып барышат. Биздин клиникада реанимация менен кошо толук дарылоо, заманбап жабдуулар менен камсыз болгон палаталар жана профессионалдуу реабилитация 24/7 режиминдеги көзөмөл жана колдоо каралган. Эң татаал болгон медициналык көйгөйлөрдү эң жогорку тактык жана ар бир бейтапка камкордук менен чечебиз. Эгерде сиз өзүңүздө күмөндүү симптомдор бар экенин сезсеңиз же профессионалдуу консультацияга муктаж болсоңуз, тез арада биз менен байланышыңыз. Профхирургия 312. Сиздин ден соолугуңуз биздин жоопкерчилик.